Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Urmatlı ajapalar, ajakeler, atalar. Bugünkü sizler menen bolgon bizin sayakatыбыз bul. Mekke'deki en manilүү жерlerдин biri Mauz Zamzam, Zamzam suusu. Mına ошол Zamzam suusunu mına sizler az atıp çıkıp atkan orduna keldik. Bирок atıp çıkıp atkan degенде жердеги булакты элестетпеңиздер. Бүгүн мына ошол кран менен, турба менен чыгарып койгон. Эртең үйүңүздөргө жөнөгөндө дагы ушул жерден толтуруп алсаңыздар жакшы. Ал эми мечиттин алдынан көбү бакалашкасын толтуруп алып атат, очерет болуп атат, ал адепсиздик, ал жакшы эмес. Ал жер жалаң, ичкенге деп койгон. Ал жерде жазуулар бар ошондой. Маuz Zamzam лишурбу факат. Ичиш үчүн гана деп. Бирок тилекке каршы ошол жерге дагы 10 литрлик, 20 литрлик бачогун коюп алып толтуруп аткандык бул адепсиздик, бул жакшы эмес. Эртең сиздер жана үйүңүздөргө алып кетерде бакалашкаларга ушул жерден келип толтуруп аласыздар, ошону көргөзүү үчүн келдик. Бул жер Замзам суусу чыккан жер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул Замзам суусу тууралуу Маuz Zamzam lima шуриба. Замзам суусу эмне максатта ичилсе, мына ошол максатка тилеги кабыл болот дейт. İmam Şafii rahimahullah aytat, biz daim zamzamdı içkende deyt. Allah'ım ilim ver de içe verippiz deyt. Allah çındığında zamzam sudun keremeti menen evegeysiz çoğun ilim verdi. Attin ay takvalıktı surasak bolmok eken deyt. Bolbosam İmam Şafii uşunçalık takva olup, takvalığının ayınan kitap okuganda birinci betini okuvasa ikinci betini cevap koyat ile. Ошол маалымат аралашып кетпес үчүн. Экинчи бетке көз түшүп кетсе кошуп жаттап алат эле. Бир окуганда жаттап алат эле. Күндөрдүн биринде шакауту ливаки лисуул хифс. Устазым вакиге бардым дагы зээнимдин начарлап кеткени жөнүндө арыздандым дейт Имам Шафи. Арызданганда 2 жолу 3 жолу кайталап жаттап калдым дейт. Бүгүн биз кээде аятал курсун 100 жолу 1000 жолу кайталап 10 жылдан бери намаздык толук үйрөнө албагандар бар арабызда. Ал эми Имам Шафи айтат, мен 2 жолу 3 жолу кайталап жаттап калдым дейт. Устазым вакиге барып туруп арыздандым эдем, фа аршадан литаркил мааси, күнөөлөрдү таштаганга мага осият берди дейт. Günöөлөрдү таштаган кайра зээнин калпына келет дейт. Ал Имам Шафинин кылган күнөөсү мына ошол Каабада таваф кылып атып деп, кээ бир версиялар боюнча мына ошол базарда дейт. Бир аялдын бир аз көйнөгү шамалга көтөрүлүп кетип кемпирдин ошонун жанакындай эмнесине балтырына көзү түшүп кеткен айынан дейт. А кээ бир алымдардын варианты боюнча бир аялдын туфлисин таап алып жолдон ушул кийген аялдын фигурасы кандай болду экен, арык жаш кыздын туфлиси окшойт деп ойлогон ою үчүн ушундай болгон дейт. Ал эми бүгүн бизде интернет аркылуу башка аркылуу канчалаган сүрөттөрдү башкаларды көрүп аткандар, эркеги болсун, аялы болсун. Обязательно эркектердин, аялдардын сүрөтүн караганы күнөө эмес. Аялдардын деле эркектин сүрөтүн караганы күнөө. Күндөрдүн биринде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үйүнө Абдуллах ибн Умм Мактум деген көр сахаба келди. Ал сахабанын эки көзү көрбөйт эле. Ал сахаба келгенде Айшаны өзү айтты: "Я Расулалла, Умм Мактум келди" деди. Айша ички үйгө кир, анда кирсин деди. "Я Расулалла, Абдуллах көрбөйт го" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал көрбөгөнү менен сен көрөсүң го деди. Ошондуктан чоочун эркектерди аялдардын караган деле күнөө. Бирок адатта көбүнчө эркектердин авраты жабык болгондугу үчүн тек гана ошол эмне гаддул басар дегенде, көздү сактоо дегенде эркектерди аялдарды караба дегенбиз. Анткени ошол биздин эже карындаштарыбыз көбүрөөк чачын башка фигурасын ачып жүргөндүгүнүн айынан. Болбосо аялдар деле эркектердин несин, сүрөтүн башкасын карабаш керек. Бул мына ошол Имам Шафинин окуясынан бизге болгон сабак. Маuz Zamzam lima шуриба. Замзам суусу эмне максатта ичсе ошого шифа болот дейт. Тааму туъмин, ач калган адамдын тамагы, ва шифау суқмин, ооругандардын шифасы дейт. Имам Шафи рахимахуллах, мен жараткандан дайым суу ичкенде, Аллахым илим бер дей бериппин, илимде эң жогорку даражага жеттим. Канчалык таква болгондугуна карабастан, аттиң ай таквалыкты сурасам болмок экен дейт. Кече интернеттен бизге дагы бир окуучуларыбыздын бирөөсү жазып атат, "Дамыла Каабаны биринчи көргөндө эмне сурадыңыз" деп. Мен дагы Каабаны биринчи көргөндө дайым замзам ичкенде Имам Шафинин ушул сөзүн уккандан бери Меккеге ниет кылып келдим деп, ар ичкен сайын Аллахым ушул үлгүлүү устаз кыл. Эл үстүндө кээде сабак айтып башка кыл мечитте имамбыз, Аллахым үлгүлүү имам кыл. Пайгамбардын минбарында, пайгамбардын ордундабыз, бул минбар аманат. Ошондуктан адамдар динден жиркенип калбасын. Кээде ошол дин сүйлөгөн башка устаздарды караганда адамдар пайгамбардай элестетип алат. Чындыгында пайгамбар башка улуу зат, бирок адамдар кээде дамылага карап, дамыла ушинтип, дамыла ынтып, дамыла мындай кылды го дейт. Ошондуктан адамдар бизди кээде үлгү тутканда ошол жиркенип калбасын. Үлгүлүү устаз, үлгүлүү имам бололу, пайгамбардын минбарына кыянат кылбайлы деп дайым таквалык сурап атам. Сиздер дагы өзгөчө энелер, дуаларыңыздар кабыл. Мына ушул жерде имам болгон Абдурахман Судейсинин апасы ушул жерге боюнда бар кезинде келип намаз окуп Каабаны карап, "О Раббим, боюмдагы бала ушул жерге имам болсун" деп дуа кылган экен. Арадан жылдар өтүп баласы имам. Бүгүнкү күндө ушул министрликти жетектеп жүрөт, эки мечитти карап. Ал эми өзүбүздүн эле Оштон дагы бир эжебиз келип, мына ошол 2000-жылдары
ушул жерде намаз окуп ал да боюнда бар экен. Аллахым ушул боюмдагы бала ушу Абдурахман Судейсидей Кур'ан жаттасын деп ниет кылган айынан мына ошол биздин Кыргызстанда 2010 жылдан бери жана Кур'ан жарыштары уюштурулуп келет. 2012 жылкы Кур'ан жарышта Кыргызстандын чемпиону болгон 12 жашар бала ошол боюнда бар кезде ушул жерде ыйлап дуа кылган оштук биздин эжебиздин баласы экен. Ошондуктан бул жердеги дуалар кабыл болот. Өзгөчө замзам суу ичип атканда, Каабаны биринчи жолу кирип көргөндө, Каабанын эшигин караганда Хажарул Асвад, жанагы элдин баары өөм деп талашып аткан Хажарул Асвад, Рукнул Ямани деп жанагы бурчта, ал эми тиги Хатим деп жана такаанын жанына барып кылынган дуалар, Каабанын жанагы суу түшкөн чоргосу көрүп атасыздар, сууга барып чөтүрган. Ошолордун баары кылынган дуалар, Макам Ибрахим пайгамбардын изи бар. Ошонун аркасында кылган дуалар баары бул мустажаб, кайтарылгыс кабыл боло турган дуалар. Ошондуктан сураганда жанакындай ичи тардык кылбастан кенен кесир сураңыздар. Көп нерсе сураңыздар. Балдарым алым болсун, илимдүү болсун, элибиздин, жерибиздин тынчтыгы үчүн дуа кылыңыздар. Кече мына ошол мусулманмын деген кошуна өлкөлөр менен канча кагылышып, канчалаган жаш балдардан айрылдык. Алардан канчалар өлдү, бизден канчалар өлдү. Бул эки мусулман элдин бири-бирине курал көтөрүп антип эшигин жапканы бул адал эмес, арам. Ошо бул жерде мына бардыгыбыз бир кыбланы карап, могул жерде чогуу эле жүрөбүз, ошол тажиги менен деле, башкасы менен деле, өзбеги менен деле. Демек биз душмандаша турган эл эмеспиз. Биздин Кудайыбыз бир, Кур'аныбыз бир, мына келип айлана турган кыблабыз бир. Ичип аткан замзам суубуз бир. Эртең өлө турган болсок, жаннатыбыз дагы бир. Кудай сактасын, эгер күнөөкөр боло турган болсок, тозогубуз бир. Ошондуктан биз бөлүнбөшүбүз керек. Иннамал муъминуна ихва. Ыймандуулар бир тууган дейт. Урматтуу апалар, ошо элге, жерге өзгөчө ыймандуулардын, мусулмандардын биримине көп дуа кылыңыздар. Ушул сиздерге аманат, замзам суунун жанында сиздерге айтканым. Бул жерден замзам суу чыгат. Ал эми бул жер, мына сиздер көрүп турган здание, бүгүн мына ушинтип өзгөртүлүп, китепкана кылынып калган. Бул мына ошол Азирети Хадича энебиз менен пайгамбарыбыздын түтүн булаткан үйү. Хадича энебиздин үйүнүн орду ушул жерде болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккедеги эң кедей адам эле, эң бечара эле. Бирок Хадича энебизге үйлөнгөндө Меккедеги эң бай адамдардын катарына кошулган. Меккедеги эң бай адамдар. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Силер үчүн пайгамбарда өрнөк бар дегени байлар үчүн дагы, кедейлер үчүн дагы, оорулуулар үчүн дагы, кыйналгандар үчүн да бардыгында үлгү бар. Анткени пайгамбар бай болгон эмес деген маалымат туура эмес. Пайгамбарыбыз мына ошол Хадича энебизге үйлөнгөндө Меккедеги байлардын катарына дагы кирген. Пайгамбарыбыз үйлөнгөндө Хадича энебиздин үйүндө болгон тою. Пайгамбарыбыз үйлөнгөндө Хадича энебиздин үйүнө көчүп келип, бүгүнкү күндө биздин тил менен айтканда, ички күйөө дейбизби, кичи күйөө дейбизби? Мына ошентип Хадича энебиздин үйүндө жашаган. Бул нерсе жанагы бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт дейт. Кээде аял бай болот, кээде эркек бай болот, кээде ушул нерседе жана күйөө балдарга кайнаталар кичине жардам берип койсо, поддержка кылып койсо, кээде бизгилер ушун шылдыңдайт. Бул кайнатасын алып берген машинаны минип жүрөт, кайнатасынын үйүндө жашайт, кайнатасы квартира подарить этип башка кылып деп бар болгон болсо, бул эч нерсе эмес. Бейиш тозок, 7 кабат асман, 7 кабат жер, дүнүйө акырет пайгамбардын урматына жаралган. Эң авторитет адам. Мына ошол адам Хабибулла, Аллахнын сүйгөн пайгамбары дагы мына ушинтип аялынын үйүндө эле жашаган. Бул нерсе западло эмес, уят эмес. Бирок ошол нерсени туура түшүнүш керек. Кээде жанагы күйөөсү кедейирээк болуп бүгүн кайнатасынын үйүнө барып жашаса, же аялынын үйүнө барып жашай турган болсо, анан аялдарга кожоюнчулук болбаш керек. Хадича энебиз мына үйүнү берип, ушинтип жашаган менен пайгамбарыбызга кожоюнчулук кылган эмес. Мына ошол эрдин урматын жайына койгон. Ошондуктан да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аябай ыраазы болгон. Фатху Макка болуп, Мединада 8 жыл жашап, кайрадан Макканы алганда, пайгамбарыбыз келип могул жерде кайрадан Мекке мусулмандардын колуна өтөт. Мына ошол күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кечинде ким каякта жатат? Эми бизче айтканда революция болгон күн, кайрадан бийликти алган күн. Падыша боло турган адам, бийликти ала турган адам каякта жатат? Я Расулалла, сизге Каабанын жанына башкага чатыр тигелиби десе, Хадичанын кабырынын жанына тиккиле дейт. Хадичанын кабырынын жанына тиккиле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол Хадича энебизди унутпастан Хадичанын жанында жатайын, Хадича менен өткөргөн күндөрүмдү эстеп дейт. Ошондой тополоң күндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кемпир менен сүйлөшөт. Ал кемпирге үстүдөгү чепкени чечип берип, салып берип олтурат. Кемпир менен 3-4 саат сүйлөшүп, биякта ызычуу тополоң Меккени кайрадан алган, багынтып. Ал кемпир кеткенден кийин, "Я Расулалла, бул кемпир ким? Аябай көңүл буруктуңуз" десе, "Хадичанын досу" дейт. Айша энебиз кызганычы күчөп кетип, "Ошол кара катынды дагы эле унутпадыңбы?" дейт. "Ошол катын дос дагы эле ушинтип сүйлөшүп олтурасыңбы?" дегенде, "О Айша" дейт. "Элдин баары баштатканда Хадича мени ээрчиди" дейт. "Элдин баардыгы мени жалганчыга чыгарганда ал ишенген" дейт. "Элдин баардыгы мени жинди эмес" деген дейт. "Жер бетинде бир эле мусулман бар эле, ал Хадича" дейт.
кантип анан мен Хадичанын урматын жайына койбойм дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялынын үйүндө жашаган, бирок аялынын үйүндө жашаган деген сөз бүгүн да биздин тил менен айтканда подкаблучник болуп калды деген сөз эмес. Аялы күйөөсүнүн урматын жайына койгон. Ошол эле учурда пайгамбарыбыз да урматын жайына койгон. Хадичаны өзүнүн көзү өтүп кеткенден кийин дагы мал мууздап, эт кылганда, Айша муну Хадичанын досторуна, бир туугандарына таратып бер дейт эле. Хадичанын бир туугандары досторуна таратып бер дейт эле. Кээде эшик такылдаганда, карагыла Хадичанын эжеси келди дейт эле пайгамбар үйдүн ичинде туруп. Я Расулалла, кайдан билдиңиз? Сиз эшиктин сыртындагы адамды десе, такылдатканы Хадичаныкына окшош экен дейт. Бул мына ошол аялга болгон урмат, аялга болгон сүйүү. Мына пайгамбар романтик дагы болгон. Бизде эркектер кээде келип алып үйдө орой, кыйкырып, башка кыйын эле болбошубуз керек. Аялдарды эркелетип башка кылып. Азирети Умар ушунчалык каардуу киши болгон. Азирети Умар жолдо баратканда кээ бир боюнда бар аялдардын боюндагысы түшүп калган, коркуп, чочуп. Ошончолук деңгээлде каардуу адам болгон. А бирок Азирети Умар үйгө киргенде аял айтат, балдарым арасынан таппай калат элем дейт. Балдарымдан катардагы балам сыяктуу балдар менен ойнойт эле дейт. Ачуулук, каардуулук, серьезныйлык бул көчөдө. Бирок жылуу жумшак сүйлөгөн бул үй бүлөгө мээримдин баарын бала чакага беришибиз керек, аялга беришибиз керек. Аялдар мына ошол күйөөлөргө беришибиз керек. Кээде ресторанга, тойго дегенде жасанып, боёнуп, назик болуп, маникюрга барбастан, күндө аялдар күйөөсү үчүн мына ошондой сылык, сыпайы, жумшак болуш керек. Биз мына ошол пайгамбардын өмүр таржымалын жеринен көрөлү, билели, үйрөнөлү, ойгонолу, өзгөрөлү деп келип отурабыз. Ошондуктан урматтуу апалар, канчалаган бул жердеги саидат энелердин өмүр баянын айттык. Жана биз саурга чыкканда Асма бинт Абу Бакр кызы Асманын окуяларын айтып бердик. Канчалык күйөөсүнө кызмат кылгандыгын. Эми бул жерде мына Хадичаны өзүндө, Айшаны өзүндө сөз кылып атабыз. Мына ушул энелерден үлгү алалы. Биз мусулмандар, биз умматы Мухаммад эртең кыяматта ошол энелер менен, ошол пайгамбар менен чогуу тирилип каалагандарбыз. Бүгүн кээде миллиард километр аралыктан самолет түз учканда 8 саат учту. Самолет асманда 7 саат учканда араң жеттик Жиддага. Ушундай бир дүйнөнүн бир башка бурчунан келип отурабыз. Чындыгында бүгүн техника өнүктү. Кайсы бир алым айткандай, асманда канаттуудан жакшы учуп калдык. Техниканын өнүккөндүгүнөн суудун тагында балыктан жакшы сүзүп калдык. Бир эле нерсе калды, жер бетинде адам болуп басыш. Ошондуктан келиңиздер ушул жерде бир адамча үйрөнүп, оңолуп, мусулманбыз деп бири-бирибизге кек сактабастан кечиришип, өзгөчө кайнелер, апалар сиздерден дагы сураныч, мына ошол келинден күткөн жакшы мамилени кызыңызга да айтыңыз, кызыңыз да бар ошол кайын журтка кылсын. Айтайын дегеним, мына ошол бардык нерсени туура кабыл алалы, биз мына ошол өзгөрө турган, оңоло турган жердебиз. Бул кереметтүү Меккеде Кур'ан түшкөн. Пайгамбар ушул жерден чыккан. Эмне үчүн? Эң адеп аклагы жаман бузукулар ушул жерде болгондугу үчүн. Бирок кереметтүү Кур'ан ошол бузукуларды оңдогон. Азирети Умар жолдон өтүп баратса, ким бул дейт бир аксакал. Ажанда турган аялы, бул Азирети Умар дейт. Сага сүйлөдү десе, ооба сүйлө дейт. Эмне деди? Каяка баратасыңар дедиле. Силердин зулумдугуңардан качып баратабыз. Динибизди сакташ үчүн кетип баратабыз десем, Кудай жардам берсин деди дейт. Жана кемпир айтат, о чалым, чота ушул Азирети Умар мусулман болот окшойт дейт. Жанагы аксакал, кемпир, мына сен кармап турган эшек мусулман болсо болот, бул Умар Хаттабтын баласы болбойт дейт. Ошончолук кулк мүнөзү, адеп аклагы жаман эле. Бирок качан өзгөрдү? Ла илаха иллалла дегенден кийин 180 градуска, балким 360 градуска өзгөрдү. Ошондуктан биз кээде 70 жылдан бери, 60 жылдан бери мусулманбыз. Бирок дагы эле гыйбатыбызды таштай элекпиз. Дагы эле кээ бир жаман кулк мүнөз таштай элекпиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ва иннама буису ли утаммима макаримал ахлак. Чындыгында мен адеп акылактарды эң жогорку деңгээлге жеткириш үчүн келдим дейт. Мен кече да интернетке сабак кайрылуу кылып айттым, Мекке Мединадагы адептер деп. Автобуска чыкканда бирин-бири дээлеп чыгып атат. Лифтке киргенде бирин-бири сүрүп кирип атат. Бир коляскачан, инвалидке жол бермей жок, кары картанга жол бермей жок. Биз бул жерге сооп табыш үчүн келгенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, кереметтүү Мекке, кандай сыйлуусуң, урматтуусуң, Аллах кандай даражаңды көтөргөн дейт. Эгер элиң сени бүгүн мени кууп чыкпаганда мен чыкпайт элем дейт. Бирок билип койгон, Мекке дейт, бир ыймандуунун көңүлү сенден миллион марта жогору турат дейт. Бүгүн кээде Каабаны көрүп алып, ыйлап аткан чалдарды көрөсүң, башкалардын балдарды көрөсүң, сылап башка бул кара таштын эч кандай бир ыйыктыгы жок. Азирети Умар айтат, ла аламу иннака хажарун. Мен билем сен бир кара ташсың дейт. Ла танфа ва ла тадур. Пайдаң дагы, зыяның дагы жок дейт. Лаула каббала расул ма каббалтук. Эгер пайгамбар өппөгөндө мен сени өппөйт элем дейт. Сени жөн эле пайгамбар өпкөндүгү үчүн өбөм, сен мага кыйын эмессиң дейт. Демек бул кара таштын ыйыктыгы жок. Ыйык бул адамзаттын көңүлү, жүрөгү. Мына ошондуктан дагы кээ бир устаздар айтат, bir kempir жолда баратса, жаш бала карта сызып алып жерде ойноп отуруптур.
O balam emne kılıp olturarsın dep janakı ayal bayak balaga akça bereyин, жардам берейин, жетим окшойт, жесир окшойт деп сураса, бейиш сатып олтурам o эне дейт. O balam beyişingen maga da satpaysыңбы dese satam. Kança? 2 dirham. Makul balam, ha? 2 dirhamды al da maga beyişine sat dese жерди эле чызып, муну онун биягы сага дептир. Жанакы ayal кечинде үйгө барып жатып, түндө бейиш бакчаларында жыргап жүрөт. Эрте менен туруп күйөөсүнө болгон окуяны айтат. Кече жолдон бир жетим баладан бейиш сатып алды менен түндө бейиш бакчаларында жыргап жүрүпмүн деп. Kүйөөсү дагы кампир акчадан бер. Мен да барып сатып алайын деп. Чуркап барса, бала дагы эле олтурат. О балам эмне кылып отурасың? Бейиш сатып отурам. Канча бейиш? 1 миллион дирхам. Балам, кече эле менин аялыма 1 дирхамга сатпадыңбы? О ата, кече сенин аялың бейиште эмес, менин көңүлүмдү сатып алды. Ал эми сен бүгүн чын менин көңүлүмдү уруп ойногонуң жок. Sen bugün çınığı beyiş sep geldin. Alemi çınığı beyiş bul, 1 milyon emez, 1 milyardka da satılbayt deydi. Al senin ayalın, menin köngülümdü satып algan deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Kaaba, kançalık Allah darajаңды biyik kılgan deydi. Mana gördüңүздөр, 7 saat uçup geldik, dünyanın arın çekesinden geldik. Ne üçün? Usul Karataş ıyık bolgandığı üçün. Birok Peygamber aytadi, ey Karataş, sağa karaganda bir iman doğdun köngülü jogorу turat deydi. Bugün kede Karataş'ты sıylagan menen çıkıp al biyakta Karataş'tan 1000 есе jogorу болгон кары картаңды башкаларды сыйлабай, же эртең кайрап алып туруп кайна-кайнасы кыйсабай, кошуналар менен урушуп талашканыбыз бул Караташка келгенибиз бардыгы бир тыйын. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, апалар, эжелер, акыркы күндөрдө турабыз. Көп дуа кылыңыздар. Сураганда сараң болбоңуздар. Жараткан Аллах Таала Карим, берешен. Элибизге, жерибизге көп дуа кылалы. Ахмад ибн Хамбал айтат, кайсыл дуамдын кабыл болорун билсем, ошонун мамлекетиме, мекениме кылат элем дейт. Ошондуктан элибиз, жерибиз өнүксүн, өссүн, ынтымак болсун. Allahümme aizzal İslam'a ol muslimin. Allah'ım İslam'da Müslümanlarda sıyılığı kıl, urmatlı kıl, avtoritet kıl denizler. Bugün yer yüzünde, dünyada kançalagan ne? Müslümanlar özümenin özü kırılıp başka olup zalimlerin zulmünden ölü otat. Kıtay'da kançası oldu, Suriye'de kançası kırıldı. Alemes mana keçemiz, koşna, kavurubuz, barcağız bir bolgan, Tacik, Kırgız kança kırıldık, birimizge birimiz kuralatıp. Bul aram, bolboğan dese, oşonday ıntımak üçün, önügü üçün, ösü üçün, İslam dininin kadır barkı üçün köp dua kılыңыздар, dualarыңыздар kabul bolat. Özgöçe mına oşol ne? Үйдө kalgan nevereler var, baldar var. Sizlerdi uşul jaka jönötkөн baldarыңыздар var, oşolordun kesibine, rızkısına, ömürüne dua kılыңыздар. Bardığыбыз mına men ustazım Şeyh Çubak uşul жерде okup ketken 10 жылдап. Mına oşol kişi dünyödөн ötkөндө kançalagan adamlar ыйлады. Бирок ошол Çubak Hacıны берген Аллах Таала дагы берет. Ошон не? Бүгүн көп дуа кыла турган болсок, бул жерде Çubak Hacı ошон канчалаган аалымдар чыккан. Ошондуктан сураганда көп сураңыздар. Балам имам Бухаридей болсун, Абу Ханифадей болсун деп. Сахабалардын жолун жолдогон, динге ак кызмат кылган инсандардан болсун деңиздер. Жараткан Аллах Таала дуа тилектериңиздерди кабыл кылсын. Кудайым буйруса ушул жерден кайтканда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүнчүлөгөн, күнөөлөрү кечирилген, кедейчиликтери кеткен, жараткандын ыраазычылыгын татыктуу болгондордон бололу. Аллах Таала ыраазы болсун, ибадатыңыздарды кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Allah razı olsun. Rahmat, maşallah.